эгер биз дагы коомдо ошо жаштарыбызга көбүнчө ошол критикалык ой жүгүтүүнү берип алсак, жаштарыбыз маалыматтын кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин билсе, башынан баштап бул коомдун өнүгүшүнө чоң салым кошмок. Ошол негизинде мына бул жерде көбүнчө бизде ошо педагогикалык ишмелерибиз, мугалимдерибиз келип атканы, бул мен ойлойм, бул эң чоң нерсе. Анткени мугалимдер бизде коомдо пикир жарата турган, эң биринчи ушу биздин жаштарыбыздын тарбиясына, билим берүүсүнө салым кошо турган биздин жарандарыбыз. Биз жогорку кеңеш дагы мына ушул тарапта эгер кандай мына азыр бизге билим берүү министрлигине жаңы прогрессивдүү ойлонгон жаңы жетекчи келди, сунуштарыбызды берип атабыз. Ушул тармакта кандай эгер иш чара, кандай эгер мыйзамга өзгөртүү керек болсо, ар дайым колдогонго, жардам бергенге, алар менен чогуу иштегенге даярбыз. Дагы бир жолу конференциянын ишине ийгилик каалаймын. Уюштуруучуларга дагы бир жолу рахмат. Буюрса чогуу иштешебиз. Рахмат силерге. Министерство образования – один из ключевых партнеров этой конференции. Медиа сабаттуулук боюнча биринчи конференциянын катышуучулары, баарыңыздарга ийгиликтерди каалап, бүгүн конференция менен ак дилден куттуктап койгусу этиңиздер.